Mına yesem mi mına? Yesem. Mına. Gel aynı kutlu olsun, sen de aynı kutlu. Oldu, böyle talap yok. Mınakey altın kendilerinden de getirdik. Bu yerde altın da alıp gelip koyup başa. Көп жылдан бeri айтылып келаткан долбоор болчу, каалоо болчу, үмүт болчу чоң. Мамлекеттин түптүүлүгүнө кызмат кылчу долбоорлорго каршы чыккандар бул чыккынчылыкка барабар. Ушак менен фейк маалыматтардын айынан ат башыга логистикалык борбор курулбай калды, деп белгиледи премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Курулушка каршы чыккандарды чыккынчыларга да теңеди. Арыбаңыздар, келгиле бүгүн дал ушул теманы талкуулап, болушунча калыс карайлы. Нарынга логистикалык борбор куруу идеясы кече жакында эле пайда болгон эмес. Бул идея көптөн бери эле жашап келген. Убакыт сааты ушул күнгө жеткен болчу. Бирок тилекке каршыбы же бактыбызга жарашабы акыры долбоор токтотулду. Көпчүлүк кол чаап сүйүнүп атат. Бирок өкмөт күнөөлүүлөрдү издеп, атүгүл каршылыкты премьер-министр чыккынчылык деп баалады. Ушул долбоорго каршы чыгыш үчүн мамлекетти кура турган, мамлекетибизге өнүгүүсүнө чоң салымдарды кошо турган жаштарды үндөдү да. Жаштарыбыз да айтып атат, биз мал багып жүрө берели деп. Малдын санын эсептетип көрдүм бизде Кыргызстанда. Рыноктагы баасы канча деп. Кыргызстанда болгон малдын баасы балким көбүрөөк, балким азыраак бааладык. Бирок орточо баасы 133 миллиард сом экен бизде малдын баасы. Ошондо долларга айлансак 1 миллиард 9 миллион доллар экен. Жанагы өндүрүштүк логистикалык болборго салганда 1 миллиард долларга чейинки өндүрүштүн өзү салынмак. Мындан тышкары эгерде 10 миң эле жумушчу орун түзсөк, бир жылда 1 миллиард 800 миллион сом айлык болуп тарамак. Ошол жерди арендага берген айыл өкмөттүн өзүнө бир жылда 120 миллион сом түшмөк. Bir айылга биздин экономикабызга, элибизге, мамлекеттин түптүүлүгүнө кызмат кылчу долбоорлорго каршы чыккандар бул чыккынчылыкка барабар да. Өкмөт башчынын ушул сөзүнө токтоло турган болсок, долбоорго каршы жаштарды үндөдү деп жатат. Түз эле суроо, ким үндөдү? Буга чейин мунун артында бир топ турат деп айтканы да бар. А жөн эле эл өзү болушу мүмкүнбү? Же камакта отурган Атамбаевпи, же Садыр Жапаровпу, дагы ким? Бийликке оппонент болуп аткандардан Мадумаровпу? Булардын азыр буга чолоолору деле тийбесе керек. А башкалары мактап жактап деле беришпедиби? Биз эмесибиз кошунабыз менен да жакшынакай алар менен жакшынакай алака түзүп алып, ушундай иштешибиз керек. Алар көчүрүп кетпейт. Мына алтын кендерин алып кетет деп атып, мынакей алтын кендеринен да кетирдик. Бул жерде алтынды алып келип атпайбы ат башыга? 280 миллион деген алтынды алып келип, канча деген жумушчу орундар түзүлөт, канча деген салык түшөт, канча деген бардыгы жанагындай мигранттарыбыз кайра келип анан иштеген атпайбы бул жердечи? Көп жылдан бери айтылып келаткан долбоор болчу, каалоо болчу, үмүт болчу чоң. Ушул Кытай менен Кыргызстандын ортосунда өзгөчө ат башы районунда табияты татаал жер бул. Кышында 30-40 градуска чейин жетет. Бийиктиги 2000 метрден өйдө. Баары эле чыдай бербейт да. Ушул жерге географиялык жагынан дагы, саясий жагынан дагы алдыга койгон коопсуздук, эми бул мамлекеттин коопсуздугу дагы эске алынат, экономикалык коопсуздугу эске алынат. Кийинки кезде логистикалык инфраструктуралык борборлорду өнүктүрүү элет жеринде деп ушулардын баарын камтыган чоң долбоор. Мен аябай куттуктайм, мен укканда аябай сүйүндүм. Логистикалык борбор маселеси боюнча чоң маалыматтык согуш эле болду. Муну четке кага албайбыз. Кимдер согушту, бул дагы бир чоң маселе. Менин баамымда эл башынан эле каршы болду. Балким ортодо кайсыл бир күчтөр абалды пайдалангысы келсе келгендир. Бирок көпчүлүк Кытай деген сөздү укканда эле чалкасынан кетишти. А бийлик мамлекеттик телеканалдары аркылуу колдон келишинче аракет кылды. Индустриялык соода логистикалык борбордун курулуш иштери апрель айында башталат.
Анда 10-га жакын заманбап технологиялык, экологияга зыяндуулугу аз болгон завод-фабрикалар курулат. Андан сырткары мейманкана, кеңселер, тамактануучу жайлар, соода жайлары жана башкалар камтылган. Жалпысынан 10 миңден 15 миңге чейин жумуш орундары түзүлмөкчү. Жыйынтыгында өкмөт позициясын алдырды. Акыркы чекитти ат башыда логистикалык борбордун курулушуна каршы өткөн митинг койду. Байкасаңыздар, анда логистикалык борбор курулбасын деген ураан болгон жок. Кытайга жер берилбесин деген талап коюлду. Ama 5. fevralga şeyin gençlik gelin, yer ayrılıp tuttu, olsun senin ayrılıp tuttu. Oldu, böyle talap yok. Anda biz tırıstanız, eğer olmasa, anda ikisine topçuna balasın. Келгиле, эми бул долбоор эмне себептен ишке ашпай калды деген суроонун айланасында ой жүгүртөлү. Өкмөт азыр бирөөнү күнөөлөп жатат. Ачык айтпайт. Элде күнөө деп да айта албайт. Менимче өкмөт өзү күнөөлүү. Эмнеге? Азыр тизмектеп берем. Январь ортолой ат башыдагы жергиликтүү кеңештин мынабу токтому интернетке чыгып, кытайларга 200 гектар жер белгисиз мөөнөткө берилгени жатыптыр деп ызы чуу башталган. Анан өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгү жер Нарын СЭЗине ат башы СЭЗине 49 жылга берип жатканын ырастаган. Ат башы СЭЗинин башында бир Кытай инвестору жана бир кыргыз ишкери турарын айтып. Анан убакыт өтө берди, бул маалымат желдей тарап, нааразычылыктар башталды. Ошондо гана өкмөт араң козголуп, бул багытта иштей баштады. Жок, калп айтам. Ага чейин эле иштеп баштаган, бирок башкача ыкма менен. Мына минтип. Жер берилбесин деп деген жараныбыз Тимур Махмудовду түндө монтетип, СМБ келип, кайра СМБ келип монтетип, мына машинасынын номери. Түн уйкусунан кыжылат кылып, ойготуп, тургузуп, эртең күндүзү келгиле деген не болбостон келип монтетип. Мынакей. Чакырып алып, машинага алып отурганга. Сүйлөшүп койсок болобу? Мына саат, түнкү саат азыр канча болду? Түнкү саат канча болду? Жүрбөйт. Мына СМБ, мына. СМБ. Мына канча күндөн бери неме кылат? Машина номерин ачып койчу, Тилек. Машинанын номерин көрсөтүп койчу. Машинанын номери мына 362. Эми жарык кылып койгула, адам жүзүн. Өзүңүздү тааныштырсаңыз, кимсиз? Жарык коюп койгула. Биз жарандык активист. Биз жарандык активисттербиз. Неге бұл адамды мына азыр много адамды кандай акыбалда болуп атат? Канча күндөн беричи? Муну кандай? Жөн болбойбу байке. Жарыкка мына жүзүңүздү көрсөтпөңүз. Жок. Бул видео 31 январда тартылып алынып, YouTube'га жүктөлүптүр. Органдагылар элди ушинтип коркута баштаганы минтип ачыкталып атпайбы? Анан кантип ишенич болот? Бийликке, дегеле өкмөткө. Кече дагы Абылгазиев минтип айтып атат. Мурдагылардын айынан эл жалкып калган деп. Экологияга эч кандай зыяны жок. Өндүрүштөрдү кое турган долбоор болчу. И коррупциялык механизмдер жок. Мен түшүнүп атам, азыр эми биздин өзүбүздүн эгемендүүлүк тарыхыбызда канча деген чоң проекттин баарына туура эмес, ачык эмес механизмдер кирип, ошондон жалкып калган элдин мамилеси болду деп мен эсептейм да. Мурдагылардын айынан болсо, азыр ошону оңдоо колуңарда да. А дегенде эле коркутуу, үркүдүүдөн баштасаңар анан кандай? Элди ынандыра алган жоксуңар. Ошондуктан ар кимге күнөөнү оодара бербей, жигитче моюнга алыш керек. Ооба, жеткиликтүү түшүндүрүү иштерин жүргүзө албай койдук. Элдин ишенимин ала алган жокпуз деп. Виноват. Кто? Вы знаете, ну нет виновных в них. Ну нет, просто звезды так сошлись. Эгер эл бийликке, өкмөткө ишенсе, логистикалык борборду Кытай эмес, Марстан келип курса да унчукмак эмес. Жерди кытайларга тарттырып жиберебиз. Эмнеге бергени жатышат. Кытайлар басып кетет да деген ишенбөөчүлүк ойлор ушуга алып келди. Албетте чайкоочулар да болду. Абалдан пайдаланып калалы дегендер. Бирок негизги масса ошондой эле ойлоду. Логистикалык борбор боюнча менин жеке пикирим, ал курулушу керек. Мейли орустар салабы, мейли америкалыктарбы, кытайларбы, же өзүбүздүн иштеги ишкерлер айырмасы жок. Болгону бийлик бардык жагынан кепилдик болуп бериши керек. Бирок тилекке каршы эл толук ишеними арткан гарант болуп бере алат деген бийлик бизде жок. Көптөн бери жок. Мына ошондой. Пикирлериңерди комментарийге жазсаңыздар болот. Аман туруңуздар.